Дээрлик 1,5 жылдан бери Бишкекте ар кандай митинг, акцияларды өткөрүүгө тыюу салынып келди. Эми бийлик бул чектөөлөрдү жаңы жылга чейин узартты. Кандай символикалык түрдө угулбасын, бирок Эркиндик бульварында дагы, Темир жол автобекетинен тартып, Чүй проспектине чейин дагы ар кандай акцияларды өткөрүүгө тыюу салынат. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги жана Ала Тоо аянтында. Улуттук коопсуздук комитетинин имараты жана Жогорку кеңештин алдында. Жогорку соттун жана президенттин администрациясынын имаратынын алдында. Митинг деген бул качан гана жарандык коом кандайдыр бир мыйзамдуу жолдор менен бүт баарын айтып, бир жака милиция кайрылабы же башка жактарга кайрылабы, ошол жактарга кайрылганда эч кандайдыр бир чечим чыгарылбаса, анда эң акыркы инстанция бул митинг болуп калат да. Ошо митинг аркылуу бийликке бир сигналды жөнөткөн нерсеси. Ошол үчүн бийлик митингден коркпош керек. Эми жыргаандан чыгышпайт элчи. Ошол эле учурда азыр бул социалдык тармактар аябай катуу өнүккөн үчүн контролдон чыгып кетиши мүмкүн да. Тескерисинче, канча көбүрөөк кысым болсо, канча көбүрөөк жанакы айтып коет го мындай закручивание гаек дегенчи. Канча катуураак кыссаң, ошончо катуураак кийин мындай сынып кетиши мүмкүн да. Эгерде ошентип кыза берсе, кийин деле ошо соц тармактардагы кысымга алышса, активисттер кысымга алышса, анын баары контролдон чыгып, бир өзүнчө дагы радикалдуу бир кандайдыр стадияларга өтүп кетиши мүмкүн да. Чектөөлөрдү киргизе берген менен силерди отургузуп салабыз деп мындай коркуткандар менен же биякта болбойт, силер бир эле жерде гана чыкканга мүмкүнчүлүгүңөр бар деп берсе, анда бул эч жакшылыкка алып келбейт. Бийлик буну менен эле чектелбей, эми аймактарда да митинг өткөрүүгө тыюу салууда. Алсак Оштун Ноокат, Чоң Алай райондорунда митинг, тынч жыйындарга чогулууга убактылуу тыюу салынды. Буга чейин Өзгөн районунда дагы чектөө кирген. Эмне үчүн бул райондордо эле түшүнүксүз. Акция, митинг, арыз-муңуңузду жалгыз гана Горький паркында айтсаңыз болот. Бирок сизди бул жерден ким угат?